Арбаңыздар туугандар. Бүгүн мен бир ишмерлик жөнүндө айткым келип атат. Баардык эле мына завод иштебей атат, иш жок, кантип жашайбыз деген адамдарга мындай сунуш да эми. Анча мынча неме болсо, мен ойлойм даже балкондо бир какой-то бир үйдө өстүрө турган гүлдөрдү өстүрсө болот. Бир айласын табып, жакшынакай элде жок гүлдөрдү өстүрүп соода кылса болот да. Мына жерде мындай жаш үй бүлөлөр мындай теплица куруптур. Чакан эле экен, анча чоң эмес. И мындай көчөттөрдү өстүрүптүр. Анан кийин булар сатышка чыгарат экен. Азыр өзү кичине айтып берет. Бул кандай эмне помидор экен, мен көрүп турам. Келиңиз айтып бериңчи. Мындай сорттон. Бунун бизде карточка палек деп коет экен го. Мынабы. Бул сочный деп айтып атышат эми. Кандай болот экен быйыл көрөбүз Кудай кааласа эгип. Нуга чейин экен, а? Мына полка ошо до конца ошол жерге чейин ушундай. Канча сомдон булар? Булар 5 сомдон ушундай үзүп бергени. Топурагы менен беребиз ушеден. 5 сомдон. Булар сатыкка эмес, бунун жеге селдере эктим эле чыктып, каралган убакыт болбой калып кетти. Бул агурчуларыбыз калбады, агурчу талап кетти мындай эле. Булар дагы сат. Кулпунай дейби мунаны? Клубникаларды эгип көрдүк эми, эксперимент кылып болуп атат мынакей. Сон. Мына ноолор кызарып калды мына. Бияк баклажан. Баклажан бул стаканчиктегилери дагы бар, ушундай дагы бар. Булар дагы 5 сомдон, стаканчиктегилери 15 сомдон. Бул болгарский. Болгарскийлер дагы буларды ошо үзүп берген 5 сомдон сатып атабыз. Могу брокколи, капуста. Эл жакшы алышат экен булар, жакшы көрүшөт экен бул. Капуста эле, брокколи капуста. Буларды мыналардын үчтүгүн мындай алып туруп беребиз. Булар 15 сомдон. Ушул бойдон апарып эгет, тамырлар, корневой системалары полный мощный болуп калган да булар. Ушул бойдон апарып эксе болот. Сонун экен. Мына ошо баклажан, ошо стаканчикке отургузгандарыбыз. Буларды ошо 15 сомдон сатып атабыз ошо. Стакан менен алып атат. Ооба. Буларды апарып эле стакандан мынтип эле топурагын чүрүп эле отургузуп эге берет. Мыналар дагы баклажанбы? Булар кийин отургузгандар, булар мына биринчи пересадка кылгандар. Бул секин мындай этапный кылып туруп эккен да. Мына кара. Булар болгарскийлер мына. Булар дагы ошо стаканчиктегилер 15 сомдон. Штучныйлар беркиндейлер 5 сомдон. Бул капуста, обычный капуста. Буларды. Копенгаген дейт го. Булардан деле аз эле калды. Мындай цветной капусталарыбыз бар. Булардан көп эле. Кайсы лавоноглар эмеспи? Жок, булар отдельно оняктан көрсөтөт. Болду. Булар ошо капуста, болгарскийлер ошо пересадка кылып койгон, пикировка кылгандар. Жакшы. Биягы болгарскийлер ушундай. Баклажандар. Булар да баклажан экен, Бу жерде ошо помидорлор сыртта да, бу жерде ошо пересадка, пикировка кылгандарым эле калды болгарскийлерде. Мына да помидор экен. Бул помидор розовый, бычий сердце аралашып кеткен да, ушуну бөлө албай атам мен. Кайсынысы бычий сердце, кайсынысы розовый. Мыналарды розовый деп атышат көбү. Мыналарды бычий сердце болуп калабы ушуну да билбейм. Ушулардан 5 сомдон сатып атабыз. Жакшы. Алып кетип атышат. Бул сорттарыбыздан аз калды му? Бул эле Сарыданбы, да? жок, бул кызыл эле күнгө күйүп калды да бул. Мына сүрөтөсү күйүп калган. Булардан да аз эле калды, ушул эле калды. Так, бу жерде дагы ошол эле сорт бычий сердце булар. Булар кичине кыймыл болуп калды. Бу жерде агурчуларды отургуздум кече жакында. Бадыраң. Бадыраңдар булар. Бир 3 күн болду, 4 күн болуп калды. Уже чыгып. Мыналардан чыгып баштаган окшойт. Бул брокколи. Бул брокколиден заказ көп болуп атат да, ошого дагы чачып коеюн. Bundan da mal aldı olacak. Помидор экен, а? Много розовый помидор bunu geçki gedip
кечки сурагандар. Мм. Бул огурцылар булар. Мгм. Сурагандарга ушинтип эгип берип атам. Өзүлөрү ушуңойдон алып кетет. Мгм. Ушуңойдон эмне кылышат. Вот, дорогие друзья, приветствую всех. Вот люди предприимчивые так сделали небольшую теплицу, вырастили вот такие саженцы, распродают. Вот. Я к чему это говорю, что вот некоторые, вот завод не работает, там панику такую устраивают. Ну что ж теперь делать-то? Надо шевелиться, как гибкая специализация. Не так, значит по-другому надо. Как Ленин говорил, мы пойдем другим путем. И вот так, э, вот, пожалуйста, люди же делают. Почему? Даже можно на балконе вырастить какие-то комнатные цветы, выбирать такие необычные, какие-то красивые. Тоже можно же делать. Было бы желание. Вот салат тоже, да? Бул салатный лист. Мгм. Булар дем ошо 5 сомдон эле берип аттык элек, азыр жөн эле берип атабыз. Мен кече помидор алгандарга кошуптум. Пекинский капуста bunun Бонус, да? бонус. Пекинский он, а? Не, вот этот. Вот этот, да? Онякта чоңдорун көрсөтөбүз азыр. Мгм. Бул алинде сартабай бул асылып өстүрөт го. А, Бул да өзүнчө бир сартабай немеден, помидордон. бой узундан. Бой узундан мунун алды. Тепличный деп коебу. Мгм. Bundan az эле калды. Мгм. Бул өзүмдүн хозяйством ягы. Алмалар сонун гүлдөт. О, алмалар да. Булар дагы эле чоң-чоң эттүү помидорлордон да. Бул да башка сорт могу. Bundan көп болчу, bundan аз эле калды. Bundan жакшы алышты. Булар дагы стаканчиктегилерми? Ошо мына чоң эле болуп калды да, жакшы эле. Мунун чоң-чоңдор бар эле, буларды алып кетишти. Буларды 15 сомдон сатабыз. А Кочкоротада нондан кичинекейлерин 20 сомдон 25 сомдон сатып атат. Ишенбесе ошо интернетке кирсе, интернетте жүрөт. Бул өзүбүздүн алинде обычный тоголок капустадан. Белокочанный деп коебу, а? Ошондой эле койсо. Огурчубуз толтура эле, огурчубуз калбады, но остаток кеп калды. Еще эгип атам дагы. Бул ошо картошка палек деп коюшат экен, өзүнүн тили боюнча. А так сорту көрсөттүк го башында. Мынакта о, Булар ошондо алып чыгып, пикировка кылып алып чыгып коюп атам. А могу жерде эмелер бар. Булар эмне? Булар салат. Салатный лист, пекинский капуста булар. Булар мынеге кассетага болбойт экен, тамыры кичине кыйналып калат экен, өзү чоңой албай калат экен. Болгарский окшойт, да? Тиги горки. Чуга. Ну, ошо цветная капуста. Цветная. Бул ошо ак болуп чыгат экен. Буну али Россияда жүргөндөр жакшы билет да буну. Жегенде. Папоротник. Папоротник булар. Булар дагы ошо кичинекейлерин 200 сомдон сатып атам. Булар да сатылык да. Булар эми келишебиз, алам десе. Бияктан мөөлөр бар. Бул дагы ошо тоголоктон эле. Булар более эртерээк эгилген үчүн чоңоюп калды. Тоголоктон бул. Булар деле ошо 15 сомдон эле сатылат. А мына пекинский капуста 10 сомдон эле. Стаканчиги. Ошо чоңоюп калды. Мына розовыйдан ушу 20 штук бирөө алам дедилер ошо. Турат. Бул келинчегим хозяйствосу. Эми бул жерде дагы мындай мен айткандай үйдө өстүрө турган гүлдөрдү да өстүрөт экен. Тиги жигит айтты, бул келинчегим хозяйствосу деди. Азыр келинчеги өзү айтып берет экен. Эмнелер бар, канчадан, кандай сорт. Бул жерде привозной гүлдөр. Привозной гүлдөр. Бу жерде мужская счастье түрү. Булар кызыл. Мындай калатеялар бар.
Буларды Бааларын кайта кетсек? 600 сомдон сатабыз буларды. Анан мындай азыркы кет болуп аткан привозной гүлдөр да булар аглонема 450 сомдон. Бул жерде спатифилум женское счастье бул 350 сомдон мындайлар бар дагы биякта. И плюс бул жакта мындай замия кулькасы гүлү бул 400 сом 350 сомго беребиз. Анан бизде мындай подарокадагы орхидея гүлдөрү бар. Мындан 2-3 бар. Бул жакты көрсөтөйүн. Бу жерде петуниялар эми гүлү ачып атат. Булар дагы скоро сатыкка чыгат. Буларды стаканчикте отургузуп тамырлатып аткан учурубуз азыр. Ошол. Анан бул жакта тамырлатам гүлдөрдү. Ушундай зип пакетикке салып, стаканчиктерге салып, тамырлатып чыгарып, анан кийин сатыкка чыгарабыз. Бу жерде гераньдар бар, декоративный бегония бар, лантана гүлү бар. Бул жерде бегониялардын түрлөрү бар. Бул бабочка герань. Түйүндө болсо, биякта стаканчикте петуниялар ушу тамырлатып, мындай тамырлап чыгат. Мындай тамырлап калат. Ушундай тамырлаганын кичине чоңойтуп туруп, анан сатыкка чыгарабыз. Азыр көбү сурап атышат. Анан азыр эми биякта бул жакта немеси декоративный мындай бенжамин бар. Бул жакта фикус гүлү, бул дагы тамырлап чыккан. Черный принц деп коет буну. Бул жерде гераньдары, мындай декоративный бегония, бул да декоративный бегония. Буларды тамырлатып чыгарам. Гүлдөгөн гераньдар сатыкта бар. Баалары 150 сомдон чыгарабыз. Мынакей жашнакай болуп чоңоюп калгандар гүлү. Розовый, мындай сортовой герань. Сортовой гераньдарды дагы 150 сомдон сатып аткан учурубуз азыр. Мындай колеус гүлдөрүбүз бар. Колеус. Буну да тамырлатып чыгарабыз. Китайская роза 150 сомдон. Ушундай горшочкто өзүм тамырлатып өстүрөм. Бул жерде еще бигүнвилдин тамырлаган гүл эмеси, бигүнвиля. Бул жерде декоративный, бул уже жалбырак чыгарып баштады. Бул алаказия деген гүл. Мына да ушундай экен. Мында ушундай жаңы жалбырак чыгарып, свежий ушундай чыгарып атат. Лантана гүлү, башка свети, бул пока свет ачылып элек. Герань. Ушулар. Так. Муну айтайынбы? Бул кашпо, бул дагы гүлдөргө өзүм токуйм бундайды. Токугандарым сатылып кетти көбү. Заказдагы алып токуймун. Ушундай чоң, аябай прочный болот. Бул кичинекей, бул чоң. Бирок бул ручная работа болгон үчүн булар пластик да. Бул ратанг. Ратанг, анан ичинде 2 ведро бар эмеси, чакасы экөөсү. Ошо экөө кошулган. Конечно, ручная работалар кымбатыраак болот, билесиздер. Ценасы бунун 1800. Бул 800 сомдук, бул кичинекейи. Пока что ушулар азыр колум бош эле, башкача түрлөрүндө токушум керек эле. Бирок азыр могу гүл расадалар. Варианттары бар. Варианттар бар. Ушулар эле. Мындай калатея гүлдөрүбүз бар, декоративный гүлдөр булар дагы. Кооз мындай фация гүл, бирок мындан сатыкка азырынча жок, бирок мындай дагы сатканбыз да. Красивый, необычный. Ушулар. Анан мындай калатея гүлдөр, жалбырактары необычный. Булар деген декоративный. Булар гүлдөбөйт. Абдан жакшы. Алой. Ушундай. Горшоктор, чоң декоративный горшокторго ушундай ичинде двойной болот. 1000 сом баасы. Бул 300 сомдук. 1000 сом бул чоң. Чоң 1000 сом. Бул дагы ошо баары эле двойной мындай. Ичине отургуза турган 500 сом. Бул жерде 350 сом, 250 сомдуктары бар. Горшок. Лимондары hem бар экен булардын. Уже мөмөлөп калыптыр. Вот түйүндөн бар экен.
Экөө бар. Мынандай герандарын да чарып койгонбуз. Королевский герань. Булар привознойлор. Тоже сатыкка бар. Ушул светинен аябай сурашат, ушул бирөө эле, бирок мындан дагы отросток кылып чыгарабыз. Анан вечно цветущий бегония, агы, кызылы, анан булар королевский гераньдар. Жакшы. Мына ушундай немелерди өстүрүп элдерге таркатат экен. Өзү азайып калыптыр. Мындан деле көп болчу дейт. Келип алып калгыла. Бул эми өзүбүздүн Мали суунун жеринде биздин аба ырайына көнүп калган көчөттөр болуп эсептейт менин оюмчачы. Чем ону жактан ылдый жактан алып келип саткан көчөттөргө караганда булар биздин немеге уже үйрөнүп калган да, климатка. Ошон үчүн лучше ушундан алыш керек дейм да. Анан кийин адрес болсо мынагу колледж, илгерки эски базардын жанында, остановканын артында экен. Келе бересиңер. Атак Аркабаева 13-1. Келип алып кеткиле. Мага жакты, молодцы. Бүт көп комнатный гүлдөрдү дагы өстүрөт экен. Даже онондой кол эмгек кылат экен, элинде кашпоолорду кылат экен. Жакшы, азаматтар иштерине ийгилик болсун, берекесин берсин. Ошентип келип алып кеткиле туугандар.